Аты жөнүм Мусаев Мирбек. Өзүм ушу Бишкек шаарында эле төрөлүп чоңоюп өстүк. Келечек кооперативин ушу тааныш билиш ата энем бир жерден угуп турду, тааныштар алган экен. Мен деле көп ишенген эмесмин. Кандай эле мындай бирөө жарым жардам берет каражат жагынан. Келдик, көрдүк, ошондо деле ишенген эмеспиз. Анан биз менен келген адамдар ошо очередь менен тез арада квартира алышты да. Ошо алгандан кийин анан биз деле толугу менен ишендик. Бул турган иш экен депчи. Очередке жазылдык, очередибиз келди. Мынакей бүгүн ушу бир батирлүү бөлмөлүү болуп жатабыз. Келечек кооперативине чоң ыраазычылык билдиребиз. Поддержка болгон үчүн. Финансовый жактан ушул жакшы программа деп ойлойм. Эгерде толугу менен каражат ушу үй жайлуу болгонго жок болгондо ушундай кооперативдер жардам берет экен. Эч кандай бул ипотека эмес деп ойлойм. Бул адал иш деп ойлойм да. Орто жерде башка кооперативдерде ушундай ызычуу болду, элдердин үмүтү үзүлүп, ушундай соцсеттерден маалыматтар чыгып жатты. Бизде деле андай болду, чыны менен ойлодук, кой алыс эле бололу, акчабызды алып кетели деген деле ой келген. Анан мындай очередь келип, мынакей сен батирлүү болот деп турган мезгилде сен акчаны мына берип атканда албай койгон бул туура эмес деп ой келди да. Мен эртеңки күнү эмне акчамды алып алдым, чыгарып алдым. Кайрылып ошондой эле состоянияга келип калмакмын. Бул жерде очередь келип уже сага кооператив акчасын чыгарып берип атканда бул уже мындай бүткөн иш болуп калды да. Анан аягына чыкканга туура келди деп ойлойм. Алды деле ар жагын ойлосо болот. Аны эч ким билбейт эми. Акчаны алып кеткен күндө акча суу башка жакка жумшалмак, балким жок болуп кетмек. Бул жерде пайдалуу иш менен аяктап жатат. Бул жакшы нерсе деп ойлойм. Бул Нижний Жал Бишкек шаарынын чек арасында жайгашкан микрорайон. Эмнеси менен жаап жатат? Бул жерде кооперативдин бир немеси жакшы нерсеси бар. Бул өзүң тандап үй аласың да. В основном бул документтер толтурулуп бүтүлгөн нерсени текшерип туруп, анан үйдү сага эметип берсе, юристтер, биякта кооперативдин юристтери текшерип туруп, так маалымат менен сага эметип берет да. Бул жерде бул үй толугу менен бүтө элек. Бирок ошол гарантиясы бар да орто жердечи. Бул толугу бүтө элек деген сөздө бул жаңы үй болуп калат да. Ошонусу мага кызыктырып атат. Биз нары карадык, бери карадык, эски үй болуп калат, ошол акча каражатка караганда салыштырганда. Бул ошол суммага жаңы үй бул жакшы нерсе да. Ошо Ак Өргөйдө жашадык. Мен негизи ошо Ак Өргөйдө эле чоңоюп өстүк. Анан Ак Ордого көчтүк орто жерде. Ошол буюрса шаарга көчөбүз деген үмүт менен жакында үй бүтсө. Бул кооперативдин системасы баарына эле белгилүү, биякта эч ким жашыруун маалымат бербейт. Бул эл өзү бири-бирин колдой турчу нерсени просто чогулткан организация да. Мисалы үчүн 10 киши чогулуп туруп бирөөгө үй алып берет. 10 кишинин экинчиси мындай айтканда очередке турат да. 11-си катталбайынчачы. Ошо элдин акчасы чогулуп туруп эле мындай поочередностьто үй алышат. Азыр мынакей ушу акыркы кезде ушундай терс маалымат кетип калды. Ар ким ар кандай көз карандысы бар да. Бул жакшы эле нерсе деп ойлойм. Биякта эч ким ортодо алып кетип же ошол акчаны иштетип кетейин деген ой жок эле. Мынакей бизге чейин канча киши деп айтып атат, 600 кишидей уже батирлүү үйлүү болуп атат. Бул уже мындай айтканда гарантия да. Иштей турган система деп ойлойм. Айтып кетет элем. Азыр 21-кылымда эч ким азыр бири-бирине ишенбей калды да. Келечекке ишенсеңер болот. Биякта мамлекет менен все-таки мындай ответственность, жоопкерчилик
эме аткарган кооператив бул все-таки эртеңки күнү мисалы үчүн жок болуп кетчү нерсе эмес да, гарантиясы бар деп ойлойм.